Урматтуу аксакалдар, урматтуу катышуучулар. 90-жылы Бириккен Улуттар Уюму бүгүнкү күндө карылардын күнү деп жарыялаганда мен 63-төн. Бизди биротоло кары колдонуудан чыкты деп белгилеген эмес. Бул күндүн маңызы жөнүндө мен кыскача айтып койгум келет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 25-тен 45-ке чейинки адамдарды жаш деп 10 жыл жаштыкты узартты. 45-тен 60-ка чейин орто курак деп жана көк сакал дегендерди 10 жылга жашын узартты. 60-тан 75-ке чейин кары, 75-тен 90-га чейин картаң деп 90-дан ары жагын көп жашагандар деп айтты. Бүгүнкү күндүн мааниси 60-ка чыкты деп ата-энелерди ары жака узатканга шашпагыла дейт. Алардын алы бар, алардын акылы бар, алардын тажрыйбасы бар. Коом ошону пайдаланганга шарт туруш керек. Мурункудай 8 саат иштей албаса, бүгүнкү цифралык заманда алар 4 саат иштейт, балким 3 саат иштейт. Детсадта барып, няня болуп иштей албаса, үйүндө неберелерин багат. Бул да коомдук иш деп карылардын акылын, алардын алын пайдалануунун жаңы жолдорун издей турган күн деп жаштарга, өкмөттөргө кулак кагыш кыла турган. Бул биринчиси. Экинчиси, мына Дана Абдыбекова деген кызыбыз жана ортактары Кыргыз биримдиги деген уюм менен көп идеяларды көтөрүп жүрөт. Бүгүнкү 40 жыл, 50 жыл жашаган биздин аталарыбыз, энелерибизди даңктап, барктап бул жерге алып чыгып аткан чоң мааниси бар. Бүгүнкү тоосусунда шаркырап аткан заманда асты үстү болуп, алды арты болуп, баары аралашып кетти. Жылына 50 000ге жакын уул кыздарыбыз үйлөнөт экен. Жылына 10 000 алардын ажырашат экен. Ар бир 5-чи нике ажырашып атат. Адам үй бүлө бул ата мекендин, бул коомдун негизи. Адам үй бүлөдө гана бактылуу боло алат да, убагында Лев Толстой айткан. Башка бактылуу болуунун формуласы жок. Жеке өзүңдү ойлоп, жеке жашоо менен бактылуу болбойсуң деп айткан. Мына бүгүнкү биздин 40 жыл, 50 жыл жашаган үй бүлөлөрдү даңктап, бактап чакырганы үй бүлө институт. Кыргыздын салтын, мамлекеттик саясаттын деңгээлине чейин көтөрдү. Бул мамлекеттик деп айтып жүргөн идеология ушул. Өзүбүздүн фундаментибизди, өзүбүздүн тамырыбызды бекемдеш керек. Ал эми сиздерге, урматтуу аксакалдар, энелер, үлгүлүү болдуңуздар. Жаштарыбыз сиздерди тартсын. Өмүр өткөнчө кармашкан колдор ажырашпастан чогуу жашасын. Балдарына, неберелерине, чөбөрөлөрүнө татыктуу тарбия берсин. Алар үй бүлөсүнө гана эмес, жалпы кыргыз элине кызмат кылгандай азаматтар болуп өссүн. Сиздерге ден соолук, узун өмүр каалайм. Эми акыркы сөз. Бир 60-тан өткөндө да тиги ар жака узатып, карсаң деп шашып турушат экен да. Мына мен 60-ка 3-кө чыктым. Өзүмдү эч да картаң сезбейм да. Анан дүйнөлүк уюм деле жаңылганго, жаштыкты 65-ке чейин эле көтөрүп койсо болмок экен биротоло. Бул тамаша, рахмат. Бул сунушту дагы киргизип көрөлү мүмкүн, колдоо таап калат белелим.